Кечкисин Жерамазан айтып жүргөн балдарды ит иштеп, алар Ош шаардык ооруканасына түшкөн. 4 өспүрүмдү тиштеген итте кутурма оорусу жок экендиги аныкталган. Ошентсе да ооруканага келген балдар кутурмага каршы эмдөөдөн өткөн. Укус собаки деп коюлуп атат. Бунун эң коркунучтуусу кутурма оорусунан сакталыш керек. Ошон үчүн биз жаткырып кутурма оорусуна келгенден баштап эле 2-3-4 мүнөттүн арасында уже вакциналар жасала баштады. Азыр өмүрүнө эч кандай коркунуч жок, экөөнүн тең. Абалдары жакшы. Өспүрүмдөргө кол салган иттер ветеринардык коргоо пунктунда көзөмөлгө алынган. Эми алар атылабы же дарыланууга кетеби 10 күн аралыгында билинет. Жабыркагандардын дартын аныктоо үчүн ветеринардык кызматкерлер тарабынан текшерилип, алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Адамдарды ит капкан учурларда травмпунктка кайрылат, медицинский служба, ветеринардык службага алар кабарлап, биздин адистер барып, жерине барып, ошол ветеринардык иш-чара жүргүзөт. Ошол итти аныктайт, качан эмделген, ээси барбы, кандай деген иш-чаралар жүргүзүп, эгер итти 10 күндүк көзөмөлгө коюп, анан 10 күндөн кийин тийиштүү маалыматтарды медициналык кызматка берет. Жолбун иттерди жок кылуу Ош шаардык тазалык кызматынын милдетине жүктөлгөн. Аталган кызмат күнүнө ит атаарлар чыгып жатканын билдирет. Ит атуу боюнча атайын иш-чаралар дайыма жүрүп, күнүгө жүрөт. Себеби ит атаарлар бир гана воскресенье күнү иштешпейт, калган күнүгө өзүнүн кызматтарын аткарышат. Себеби бизде таңгамал 5тен күн жаргандан баштап кечки саат 6га чейин ит атаарларыбыз шаарды кыдырып жүрөт. Себеби анан дагы бир айтып кетчү, себеби жарандар телефон аркылуу кайрылып, же телефон аркылуу кайсы жерде ошондой жолбун иттер жүргөн болсо да биздин ит атаарларыбыз барып сөзсүз түрдө атып берет. Шаардагы жолбун иттерден жабыркагандар 30%га көп. Бул жылы 5 ай ичинде 29 жаранды ит каап ооруканага түшкөн. Алсак 2018-жылы 50гө жакын жолбун ит катталган. Эске сала кетсек, былтыр июнь айында кутурган ит 4 адамды тиштеп, жабырлануучулардын бирөөсү каза болгон. Ага ылайык дарыгерлер өзү багында кайрылып дарылануусуна чакырат. Зарина Рахманбердиева, Акниет Кеңешев, 7 канал, Ош.